КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаев менен иштешүүнү каалабагандар партиядан чыгып кетиши керек. Мындай пикирин депутат Ирина Карамушкина бүгүнкү парламенттин жалпы жыйынында билдирди. Ал партияны бөлүп жарууга кызыктар күчтөр бар экенин айтып, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Карамушкина президенттен өлкө лидери, партия мүчөсү катары ушул маселеге көңүл буруусун өтүндү. Ошондой эле ал бир ай мурда президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев аркылуу жолугууга аракет кылганда кабыл албай койгонун кошумчалады. И мне очень жаль, что мои коллеги... Абдан өкүнүчтүү, анткени менин айрым кесиптештерим түшүнүксүз бир себептерден улам партиянын лидери менен сүйлөшпөй калышты. Политкеңештин чечимин көз жаздымда калтырышууда. Муну менен сиздер шайлоодо ушул партияга добуш берген элди гана сатпастан, ошондой эле бүгүнкү күнү куугунтукка кабылып жаткан жөнөкөй партиялаштарыңызды саттыңыздар. Бүгүнкү күнү партиянын жаштарына коркуткан каттар келип жатат. Улуу муундагы партиялаштардын үйүнө келгенинден да уялбай калышты. Кечээ КСДП Атамбаевсиз деген жыйынына барып таң калдым. Эмне себептен мындай иштер жүрүп жатат? Аталган партия Алмазбек Атамбаевдин арты менен өнүккөн. Муну силер чачыратып жок кылууну ойлобой, кааласаңар башка партия түзүп алгыла. Белгилүү брендке айланган партиянын келечегине балта чаппагыла. Өз кезегинде Карамушкинанын пикирине КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жооп берди. Сегодня каждый член партии Ар бир КСДП партиясынын мүчөсү өзүнүн пикирин айтып, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшү керек. Элдин кызыкчылыгы менен мамлекеттин туруктуулугун эч качан унутпаш керек. 20 жыл оппозицияда жүргөн партия азыркыдай бийликтегилер менен күрөшүп келген. Биз бардыгыбыз президенттерибизди колдоп сүйлөгөнбүз. Бүгүнкү күндө чыр-чатакты териштирүүнү эмес, партиянын жана өлкөнүн туруктуулугун каалайбыз. Аткаруу бийлигинин ишине канааттанбаган Рыскелди Момбеков коопсуз шаар боюнча нааразы пикирин билдирип, унааларды тартипке салып, жол кырсыгын азайтууну көздөгөн долбоорду ишке ашыруу мыйзамсыз жүрүп жатканын айтып, документтерде мүчүлүштүктөр чыкканын эске алганда, мында коррупциялашкан система бар деди. Бүгүнкү күндөгү өкмөт колдоп, кээ бир менин кесиптешим коргоп келип аткан коопсуз шаар долбоору бул өтө кооптуу долбоор. Бул безопасный проект эмес, бул опасный проект. Бұл жерде документтерді қарай тұрған болсақ, мафиялық мандем, коррупциялық тандем бар. Ал үшін экспертті жалдаштың керегі жоқ. Бұлар ушунчалык мыйзам бузуу жолмен алып келатат. Коопсуз шаар долбоорун. Соттун чечими күчүнө кире элек, а булар келишимди күчүнө киргизип койду. Бюджет жогорку кеңешке кире элек, булар бюджетке 2019 600 миллион сом киргизип койду. Ал арада депутат Тазабек Икрамов башка улуттун жарандарын мамлекеттик жогорку кызматтарга дайындаган министрлерди жазага тартуу керектигин айтып чыкты. Мына Казакстандын гражданины Хасанов Алымжан Хакимович деген кыргыз темир жолунун биринчи орун басары болуп шайланган экен. Казакстандан гражданин экен. ЖД вокзал бул стратегический объект. Ушуну ким койгон, министерство сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Мындан тышкары эл өкүлдөрү Кыргызстанда 4600дөн ашык үй бүлө жер көчкү түшүү коркунучу бар аймакта жашап жатканын айтышты. Алардын 2000ден ашыгы мамлекет тарабынан берилүүчү жеңилдиктерди алышкан эмес. Ошондой эле Жалал Абадтын Сузак районундагы Кызыл Көл жана Барпы айылдарында кооптуу аймакта жашаган жарандарга тез арада жер тилкелерин берүү маселеси көтөрүлдү. Диана Кудайбердиева, Равшан Точиев, 7 канал, Бишкек.